Саламатсыздар урматтуу телекөрүүчүлөр, Кыргыз спорту каналында превью программасы, эфирде мен Адилет Керимбек уулу. Бул чыгарылышты Суперлигаға арнайбыз. Кыргызстандын футзал боюнча чемпионаты дал ушул дем алыш күндөрү башталган турат. Жана бүгүн студияда конокто Каныбек Өмүрсултанов, футзал боюнча маштыруучу, азыркы тапта Достук академиясында ага маштыруучу, жана кезинде улуттук құрама командада ойноп келген, ошондой эле Суперлиганын 2 жолку чемпиону. Саламатсыздарбы, Каныбек, студияга кош келдиңиз. Саламатсыңарбы, Адилет? Бүгүн дал ушул Суперлига тууралуу кененирээк сөз кылабыз. Дегенде биринчи айлампада эң бир мыкты деген беттештерди көрө алдык. Жана турнирлик жадыбалда карай турган болсок, Нарын командасы лидер. Бул жагдайды дагы эч ким күтпөсө керек. Жана аутсайдер болуп топтогулук командасы дагы болуп калды. Дал ушул кыш мезгилинде Азия кубогу дагы орун алды Индонезияда. Дээрлик 2 айга созулган пауза. Биринчи суроону дал ошондон баштайлы. Командаларга кандай таасир этти? Дал ушул дээрлик 60 күнгө чейин созулуп кетти пауза. Ооба, жакшы белгилеп кеттиңиз. Узакка созулду. Баягы сиз айтып өткөн Азия чемпионатына даярданып, жана ортодо дагы паузага себептердин бири кубокто ойнолду, оюндар кээ бир. Андан сырткары трансфер ачылды. Командалар өзүнүн баягы биринчи айлампада минус жагын же кээ бир позициялардан аксап жаткан жагын менин оюмча оңдоп түзөп, ошого кенен убакыт бөлүндү даярданганга. Анда эмесе ар бир командага токтоло кетели. Бул чыгарылышта дагы болсо Суперлигадагы трансферлер тууралуу да кененирээк сөз кылабыз. Кай бир команда күтүлбөгөн оюнчуларды дагы алып алды. Бразилиядан легионерлер келип баштады. Демек, мына экинчи айлампа мындан да кызыйт деп туралы. Алгач эле мына турнирлик жадыбалдагы биринчи айлампадан кийин соңку орундардыга ээлеп турган командалар тууралуу сөз кылалы. Топтогулук командасы сезонду суперкубокту жеңүү менен баштаган, бирок азыркы тапта 11 оюндан кийин 4 гана упайы бар. Эмне болуп жатат бул командага? Академияда балким бир өзгөрүүлөр болуп жатабы? Сиздин пикириңиз кандай? Ооба, жакшы баса белгиледиңиз. Бул деген жөн жеринен эле 4 упай болуп калган жок. Бул командада чоң өзгөрүүлөр болду. Анткени команданын өзөктүү негиздөөчү оюнчулар командадан кетишти. Анткени бая тажрыйбалуу алып персонали менен алып көрсөк, Элбек Иманалиев тажрыйбалуу оюнчу кетти. Эрбол Дөөлөтов Армения Суперлигасына кошулду. Жана Достук командасына күчтүү, баягы потенциалы күчтүү оюнчулар да өттү. 3-4 оюнчу өттү десек болот. Анан баягы башкы машыктыруучу баягы андан кийинки келе жаткан муунга шанс берип, убакыт берип, ошолорду көрүп, ошол үчүн ушундай результат биринчи айлампада болду деп эсептейм. Ошондой эле Каракол, Жашмун, Лидер Ошму командалары азыркы тапта мына 8-дикке кирбей турган маалы жана трансфердик мөөнөттө бир катар оюнчулар өтүптүр. Анын эң бир белгилүүсү Семетей Мурзакуловдун Лидер Ошму командасына келиши. Буга чейин чет өлкөдө клубтарда ойноп келген болчу. Жашмунда дагы Марлен Жолдубаевдин командасы, ошондой эле Каракол командалары бул мына азырынча азыраак упай алып, мына экинчи айлампада бир катар өзгөрүп, мына 8-дикке кире алабы? Ушул командалардын кайсынысы мына кадам шилтей алат деп ойлойсуз? Менин оюмча бул командалардын арасынан азыр жакшы дем күч алып келаткан Жашмун командасы. Жаш быйылкы Суперлигада дебют кылган Марлен Жолдубаевдин көзөмөлүндө жакшы балдар, жаш балдар өсүп келе жатат. Мисалы үчүн баягы түштүк тарапта, мисалы Достуктун эле альтернатива, мындайча айтканда, командасы десек туура болот. Анткени аякта да жалаң жаш балдардан куралган. Азыр мына мен аяктын чемпионаттарын, оюндарын, өзлөрүнүн жалып атта лиганын, Манас шаарында өтүп аткан лиганын жакында эле ушул команданын оюнчулары, Жашмун командаларынын оюнчулары өзүнүн чемпион болушту. Андан сырткары кубокто да жакшы келатышат, Кыргызстандын кубогунда. Мен ойлойм, булар дагы 8-дикке киргенге толук ыктымал. Ошондой эле Ысык көлдөгү өткөнкү сезондо 2 команда болчу, азыр бир эле команда калды. Каракол командасы чоң футболдо чемпион болду. Эми Каракол дагы өз аймагында сактап келе жатат, өзүнүн спорттук залы дагы бар. Эмне жетишпей жатат мына ушундай командаларга?
Менин оюмча Караколдо жакшы быйылдан бери негизи чемпионаты өздөрүнүн жакшы. Ынтымак лигасы жылдан жылга негизи Караколдон Ысык Көл облусунан баягы футзалга көп таланттуу балдар өтөт, курамага да чакырылат. Анан бул жакта бир аз тажрыйбалуу оюнчулар аз деп бир аз ойлойм. Андан сырткары дагы машыгуу процесси. Тажрыйбалуу тренерлер бир аз аздык кылат деп ойлойм. Бирок ага карабастан да алар аракетин көрүүдө, анан жакшы трансферди да биз байкадык. Мына Тажикстандан оюнчулар келиптир. Биздин чемпионатта ойногон, ички чемпионатта ойногон командалардан бир аз тажрыйба алып калган оюнчулар кошулуптур. Мен ойлойм, булар экинчи айлампада дагы мындайча айтканда жакшы оюн көргөзүп, аябай жакшы аракетин көрүшөт деп. Ооба, трансфердик мөөнөттө Канат Садыков өтүптүр. Ооба, Каракол командасына. Демек, дал ушул оюнчуну баштап биринчи төрттүк кылып, балким Нурлан Сыдыков бар, тажрыйбалуу, буга чейин Суперлигада дагы өзүн көрсөтүп калган эле. Демек, дал ушул экинчи айлампада ар бир беттеш жөнөкөй болбойт десек туура болобу? Туура, анткени биринчи буга чейин айтып өткөндөй, биринчи айлампада алар ар бир команда баардык балдарга мүмкүнчүлүк берип, оюнчуларга, машыктоочулар, башка да команданын руководстволору бар, жетекчилери көрдү ар бир бала эмнеге жөндөмдүү экенин. Анан ошого жараша позицияларын күчтөнүп, экинчи айлампага жакшы даярдык көрүп, жакында биз жакшы оюндарды көрөбүз деген үмүт бар. Анда эмесе турнирлик жадыбалдагы ортоңку бөлүккө орун алган 3 команда турат. Бул жерде Талас, Виват жана Кант командалары. Трансфердик мөөнөттө дагы бир катар өзгөрүүлөр болуптур командада. Дал ушул 3 команда тууралуу эмне пикирдесиз? Биринчи айлампада сизге ынанган футзалды көрсөтө алыштыбы? Бул жерде ошо Виват командасына токтолсок, алар быйыл экинчи сезон экинчи ирет катышып атат. Жылдан жылга балдар жакшы тажрыйба алып атышат. Анан бул жерден байкасак, машыктыруучусу Вильям Осхорап буга чейин биринчи айлампада оюн таласына чыгып ойноп, баягы ушундай жүргүзүп келатса, мындан кийин менин оюмча толук баягы четке туруп, машыктыруучу иретинде болуп, анан көзөмөлдөйт деген ойдомун. Бул Виват командасы боюнча. Анан ал жактан ортон өтсөк, Талас командасы, эгерде эске салсак, Талас командасынан Улан Батырбек уулу биринчи айлампада көп оюндарга, кээ бир оюндарга катыша албай, баягы былтыркыдай ойногондой жакшы салым кошо алган жок. Өзүнүн жеке себептерге байланыштуу. Менин оюмча экинчи айлампада уже Талас баягы жаңы дем менен башында кандай старт алды эле, 9 очко, 3 оюнда 9 очко. Менин оюмча экинчи айлампада ушундай дем менен эле киришет деп күтүүдөмүн. Анан дагы бир команданы айтып өттүңүз. Кант командасы. Кант командасы, Кант командасын баса белгилесек, жакын арада эле алар кубоктан жарым финалга өтүштү. Оор беттеште өзүнүн талаасында 2-0 Тойотага утулуп жатып, анан кийин баягы оюнду өзгөртүп кетип, 2 гол менен эсеп санын теңеп, 6 метр соккулардан кийин, оюндан кийинки баягы жеңиштүү өз тарабына буруп кетти десек болот да. Бирок ошого карабастан алар машыктыруучусу баягы Индонезияда жардамчы болуп, баягы биздин агайыбыз Руслан агай, Нуржан Жетибаев башка машыктыруучунун жанында жардам көргөзүп жүрдү. Ошого карабай өзлөрү баягы өзүнүн Канттын, өзүнүн колдоочулардын деми менен, күчү менен дагы жарым финалга кубокто өтүштү да. Ошону баса белгилеп кетиш керек да. Ушул быйылкы сезондон тарта Кант командасы өзүнүн спорттук комплексине ээ болуп, Кант шаарында өткөрүп жатпайбы? Бул өз үйүндө дубалдарда жардам берет дегендей болуп жатат өңдүү. Себебинде өткөнкү сезондо Кант биринчи айлампада дээрлик аутсайдер болуп, андан соң плей-оффтук баскычка көтөрүлбөдү беле. Быйылкы сезондо дагы ушул Талас, эгерде өз Талас жергесинде өткөрсө, мындан да көбүрөөк упай алат беле деген пикир да. Балким, анткени баягы мына Нарын деле командасын эске айтып өтсөк, ал жакта деле алар өзүнүн таласына оюн менен 90% 90% өзүнүн жеңиштеринин үйүндө Нарындыкы. Анан Нарын командасы дагы
ошол баягы ошол системага салып эле көп оюндар мына кубокто да жакында алар баягы өз талаасында ойноп дагы жеңишке ээ болушту. Достук командасынан баягы биринчи айлампадагы эмеге реванш алдык десек эметпейбиз да. Нарын командасы деп баштап калдыңыз, анда дал ушул чемпиондукка башкы талапкер болгон командалар тууралуу сөз кылалы. Быйылкы трансфердик мөөнөттө дал ушул Нарын командасы футзалдагы эң башкы жаңылыктарды киргизди десек туура болот. Мына дал ушул сүрөттөр менен Нарын командасы өзүнүн жаңы келген оюнчуларды тааныштырды. Саматулла Алмазбек, Эмил Канетов башкырмаштыруучулукка дайындалды. Аймен Канатбеков, Кайрат Кубанычев жана дагы бир Саламат Мамбеталиев дээрлик 1/4 даяр сыяктуу болуп калды. Сиздин пикириңизче Нарын командасы быйылкы сезондо башкы фаворитпи? Ооба, сиздин айтканыңызга кошулам. Аябай жакшы трансфердик компания десек жаңылбайбыз. Анткени ар бир оюнчу сиз айтып өткөн баарына эле Суперлигада баягы Кыргызстандын футзал сүйүүчүлөрүнө белгилүү оюнчулар. Мындайча айтканда 1/4 эмес, 1/4 машыктыруучусу менен кошо келди. Мындайча айтканда. Анан Эмил Канетов агабызга токтоло кетсек, ал аябай тажрыйбалуу оюнчу. Бирок өзү быйыл мына экинчи айлампада машыктыруучу болоюн деп менин оюмча туура чечим болуптур. Анткени баягы команда деген жакшы биринчи айлампаны жакшы ойноду, бирок экинчи айлампада уже баягы легионерлер келип, башка командалар өзүнүн буга чейин айтып өткөндөй каталарын оңдоп, анан мында оңой болбойт да экинчи айламп. Анан команда биринчи оюнда чемпиондукка уже баягы ас дамын уже эмесин баягы жакындап калганын сезип атышат. Ошон үчүн алар жакшы баягы сезонду аягына чейин жакшы жетели деп эметип трансфер кылыштыр. Аябай жакшы. Ар бир команданын булар трансферде ар бир команданын өзөктүү негизги оюнчуларын мындайча айтканда баягы өзүнүн курган командасын алып келиптир да, Нарын командасы. Ошондой эле бул тизмеден көрө алдык. 2 бразилиялык оюнчу дагы андан сырткары дагы бар экен. Ал оюнчулардын бирөөсүн жакшы бизге таанымал, ал Леандро Пелегрин. Буга чейин баягы Стилекс командасында ойноп кеткен. Келип дагы бир тирөөчү оюнчу Кануто баарыбызга белгилүү. Ошо экөө келип чемпионго жакшы басым салым кошуп, Стилекс болуп кеткен. Баягы Кыргызстанга ал мындайча айтканда адаптация баягы көп деле кереги жок да. Эми Нарынга барып, Нарындагы тоолуу аймакка дагы бат эле көнүкөт деп ойлоп турасыз? Ооба, анткени алар бул жака уже келген. Значит, демек ал оңой эле. Мен еще байкашым боюнча ал аябай өзү мен таанышмын ал менен, жакшы профессионал өзүн алып жүрөт. Потом анткени ар кандай легионерлер келет, иранецтер болобу, бразилецтер болобу, бирок легионердин арасында да любитель жана сүйүүчү жана бул эле профессиональный өзүн алып жүргөн оюнчулар да. Бул аябай күчтүү оюнчу десем жаңылбайм. Аябай жакшы трансфер болуптур. Демек, Нарын командасы быйылкы мына биринчи орунду бекеринен сактабай, мындан дары дагы плей-оффтук баскычта дагы өзүнүн мыкты тариздеги башкы фаворит катары дароо эле байкалып турат. Кагаз түрүндө, ооба, кагаз түрүндө азырынча жана андан кийинки залдан оюндарынан көрө баштайбыз. Ошондой эле бул командага эң башкы таризде атаандаштыкты жарата турган калган командаларга кезекте берели. Toyota командасы мына быйылкы сезондо жаңы түзүлгөн команда. Мен оюмча бул илгери алга командасы түптөлдү эле, ошого эле салыштырып жатам. Ошондогу оюнчулар бир тууган Исабековдор, Мейирхан Аманбеков башкырмаштыруучу кандай болуп жатат? Баштыруучу иретинде дагы дебюттук сезонун өткөрүп жатат да. Ооба, туура жакшы белгиледиңиз. Биякта бири-бирин жакшы тааныган баягы достор, трио десек жаңылбайбыз. Ошонун негизинде баягы куралып келген команда аябай жакшы амбициясы менен, жакшы курам составы менен буларга дагы азыр мына берки Азамат Дөлөткелдиев кошулду. Берки Алай командасынан дагы 2 бразилецтер келди, легионерлер Оливейра Веллингтон жана Мариньо Маркос.
Маркоско токтоло кетсек, бул Дастан командасы менен 2 жыл, адашпасам 2 жыл мурун чемпион болушкан. Келип кеткен келип оюнчу. ойноп кеткен. Бул дагы адаптация дагы кереги жок. Туура бул деген уже Кыргызстанды билет, бияктын атмосферасын, күйөрмандарын, лиганы, ички лиганы. Ошон үчүн баягы экинчи бразильскийлер бир аз керек болбосо, бирок убакыт жетиштүү. Чукул келишкен жок. Планомерно жакшы алдын ала даярданып, состав жакшы күчөлдү. Toyota'da да азыр Тилекке каршы кубок оюндарына жетишпей калды бул легионерлер. Оюнга жетишпей калды, бирок азыр өзүн толук чемпионатта көргөзгөнгө баягы биз күбө болобуз, Кудай буйрса. Дагы бир команда Алай командасына эмне болду? Балким каржылык тараптанбы, Айтор мына дээрлик өзөктүү оюнчулар башка командаларга өтүптүр. Эми азыркы тапта экинчи орунду сактап калуу өтө оор болот өңдү бул командага. Алардын ордуна жаш оюнчуларды чакырыптыр. Мирлан Абдыкадыров бул дагы да болсо Алай командасы учурдагы Суперлиганын чемпиону болуп турат да. Ооба, туура айттыңыз. Бул Алай командасы уже 2 жолку чемпион. Негизги өзөктүү оюнчулар кеткесине баягы Юлдашбай Салымбаевди айтып эстен чыгарып өттүрөбүз. Ал дагы өзүнүн инилерине жаш муун командасына кошулуп, как раз жакшы тажрыйбалуу оюнчу жетишпей аткан, ал жаш балдарга эми мына өзү барып баягы дем күч берип, өзүнүн ойносо да баягы чечүүчү жайга раздевалкада да атмосфераны жакшы кылып, менин оюмча аябай жакшы трансфер болду. Анан дагы Алай командасынан буга чейин айтып кеткен Дөлөткелдиев Азамат кетти, катарынан Кайрат биринчи төрттөн капитан болуп, эми баягы капитандыктагы 14 номердеги Калдыбай, Акматов Калдыбайга өткө. Эми Калдыбай өзү жаш балдарга, инилерине жол көргөзүп, жакшы чемпиондук кандай болот, чемпиондук команда кандай ойнош керек, ошонун баарын жакшы түшүндүрүп, андан сымалдагы уже 2 жолку чемпион кылган Алайды Мирлан Абдыкадыров машыктоочу бар. Буга чейин кээ бир командаларда баягы кайсы жагынан аксап атат десек, бул жерде баягы башка машыктоочу бар. Уже 3-чү сезонун өткөрүп атат. Буюрса жакшы күчтүү коллектив кылганды Мирлан Абдыкадыров абдан жакшы билет. Кандай жаш оюнчуларга туура жол көргөзүп, кайсы жагынан иштеп, азыр ошол жак менин оюмча алектенип, баягы кайра дагы бир экинчи төрттүктү даярдап аткат деп ойлоп атам да мен да. Демек, Алай командасы бул экинчи айланпада даана маштыруучунун командасы болот. Тактикалык жактан Мирлан Абдыкадыров өзүнүн чеберчилигин көрсөтүп, өзүнүн тажрыйбасы менен бөлүшүп, бул жерде жеке оюнчулар эмес, маштыруучулук, командалык оюн менен өзүн көрсөтүшү мүмкүн. Ооба, буга дагы жакшы оюнчулар келди. Буга чейин ойноп жүргөн Азат билебиз, жакшы Заря командасында ойногон. Султаналиев фамилиясы. Анан кийин дагы бир нече оюнчулар келди. Дагы анан жаш оюнчулар келди. Баягы өзүн көргөзөм, баягы ийгиликке ач болуп турган, баягы өзүнүн өнөрүн көргөзөм деген жакшы оюнчулар келди. Буюрса дагы булар баягы тажрыйбасы болбосо, өзүнүн орусча айтканда желаниясы менен ойноп, оюнда чыгып жакшы өнөрлөрүн көргөзөт деп. Негизи эле айтып өтсөк, азыр баягы сүйүүчүлөр лигасынан экинчи айланпага көп баягы топтогулукка деле айтпай кеттик. Бул командага дагы сүйүүчүлөрдүн арасынан мыкты оюнчулар келди. Өздөрүн көргөзүп, мына эми дагы кийинки кадам жасайын, Суперлигада өзүмдүн күчүмдү сынап көрөйүн деген жакшы оюнчулар келди. Ар бир командада бар да. Демек, жаңы жүздөрдү көрүп калышыбыз толук мүмкүн экен да. Ооба, жаш балдарды же мисалы үчүн дагы өзүнө баягы чыгынып, баягы жашынан коркуп, мисалы үчүн 25тен өтүп калган кээ бир оюнчулар бар, дагы сүйүүчү лигаларда жүргөн, бирок Суперлигада өзүнүн күчүн сынаган. Ошондой оюнчулар да кошулду. Мен мына байкап жаттым, эми трансферди дагы байкап. Ошол оюнчулар дагы менин оюмча өз салымын кошуп командаларына көргөзөт да. Анан дагы бир айта кетчү нерсе, биз лидер Ошмо командасын айтабыз деп бул жерде айтып
кетишибиз керек. Данияр Абдурайымов агабыз башкырмаштырчу. баштырмачы болуп, мен кубок оюндарды көрдүм. Ошондо жакында эле лидер ошмо калп айтпасам Манас ата командасын менен ойноп, утуп, ошо дагы кийинки баскычка өттү да. Түштүк тарапта. Ошон үчүн баягы кубанычтабыз аябай. Кайра баягы өзүнүн оюнчу катары дагы машыктыруучусун мыкты деңгээлде көргөзгөн, баары сыйлаган агабыз кайра футзалга машыктуу болуп келген. Эми дайыр 2 команда калды. Сөз айта элек, бул Артбласт групп командасы жана Достук командасы. Эң бир биринчи айлампада бардыгын таң калтырган бул Достук командасы болду өнөт. Бул жеңиштерге сусап турган жаш оюнчуларбы же эмне болду? Келкел Анарбеков баштаган дал ушул команда бир дагы авторитет команданы көзүнө илбей эле жеңип жатты да. Ооба, бул Достук командасы жакшы проект. Буга чейин биз чоң футболдо деп айткан тура эмес. Футболдо көрүп жүрсөк, Илбирс, баягы Академия Момунова командасы чоң футболдо кандай жаштарга бир куракта чогултуп, ошолорго баягы 1 жыл убакыт берип, баарына оюн туура мүнөт берип, баарын көргөзүп, таланттуу потенциалы бар балдарга кандай футболдо болсо, азыр деле футзал ошону көрүп турабыз. Биз дагы Достук командасы ошол багытта кетип атат. Бул жакта таланттуу жакшы балдар бар. Баягы мен 2007-2008 жылдардын машыктыруучусу болуп турганда өзүм тандап алган баягы 3 жыл башкы машыктыруучу, баягы 14 жаш, анан 15-16 жашта жүрдүм да машыктыруучу болуп, футбол биргимде баягы кызматта. Андан кийин ошол жактан балдар келди. Баягы түштүктөн, баягы түндүктөн, Таластан, Нарындан. Аны ошол балдар азыр жумасына бир эле оюн ойношот да. Өзлөрү жаш. 3 жолу машыгышат. Жашнакай условиялар азыр бар. Тренажеркага киришет, жатаканасы бар, жашнакай жатышат. Анан өзлөрү жаш болуп туруп ушунча машыгып туруп, анан жумасына бир жолу оюн ойношот да. Анан жакшы айтып кетчү нерсе, башкы машыктыруучулар Келкел Анарбеков, Улукбек Абдулдаев, азыр Кирилл Ермолов келди, башкы дарбазачылардын машыктыруучу болуп. Анан Абылай хан Умарбаев дагы бар штабта, жардамчысы болуп. Булар аябай сонун иш алып барып атышат. Ошон баягы машыктыруучулардын командасы деп деле айтсак жаңылбайбыз. Анан эң негизгиси, булар башка эч жак лигаларда булар ойнобой эле да, бул балдар. Өзүн баягы чачылып, тиякта, биякта эмес, даана баягы профессионалдуу футзалчылар десек, ушундан ары сабак алып, эмки жылда кандай болот, может жаңы муун келеби, булардын инилери 1 жаш, 2 жаш кичүү. Булар ушул жерден 1 жыл кандай ойносо болот, кандай машыгып, кандай жолду көрсөтүп берип коет. Өзүн карап, мен профессионал түрдө кандай баягы багытта жүрүш керек, футзалда баягы курамда ойнош үчүн да мындан кийинки ошого аябай жакшы тажрыйба болот да, булардын даана оюндан сырткары кандай профессионалдуу оюнчу болуш керек экенчи. Жакшы. Жана соңку сөздү ушул Артбласт командасы, Максат Алимов баштаган команда, акыркы жаңылыктарда көрө алдык. Эми улуттук курама команда менен кош айтышты дагы өзүнүн толук дал ушул клубдук карьерасына арнамай болуп жатат. Кандай ойлойсуз, бул команданын быйылкы сезондогу дарамети канчалык болот? Артбласт командасы жакшы команда. Буга чейин алар былтыр Алай менен жакшы серия ойноп, плей-оффто финалга чыккан команда. Булар азыр былтыр бир кадам кубокко жетпей алган команда. Өздөрү мындай өзөгү баягы 2002-2003 2001 жылкы өзөктүү балдардан турат. Ал жакта жакшы бир 4-5-6 бала бар. Буга чейин жакшы ойноп, бири-биринен көп ойноп келишкен. Ага мына быйыл Максат Алимов кошулду, тажрыйбалуу оюнчу. Анан булар ошо мен буга чейин айткандай баягы ийгиликке бир аз жетишпей алган да былтыр. Азыр мен ойлойм, быйыл алар аябай быйыл финалга да чыгып, кайра быйыл кимиси болбосун, кандай легионер келбесин, баягы былтыркы
ишке ашпаган максатыбыз быйыл ашырабыз деп жарым командадан 5 калп айтпасам 5 бала жаңы эле Индонезия улуттук курамадан келишти, өзлөрүнө мисалы тажрыйба алып, жакшы ишенип, жакшы формада келишти. Ошону азыр баягы айтып кетишибиз керек. Дагы тренерский перестановка болду. Алмашты. Машыктыруучу бул жерде, бул командада баягы буга чейин аябай сонун бул балдарды алып келген 4-5 жыл менин оюмча алып келген команданы бул Марат Дубанаев агабыз менен Эркин Табалдиев экөө аябай сонун иш алып барып, баягы биздин уккан маалыматтарга чоң футболго кетиптир Марат Дубанаев агайыбыз. Анан бул жерде баягы өзгөрүүлөр киргизип, жетекчилерби балким жаш жарак машыктыруучу Жунушалиев Эркин агайга эме мүмкүнчүлүк бериптир. Өзүн көргөзгөнгө буга чейин баарыбызга белгилүү болгондой ал баягы башкы машыктыруучунун жардамчысы болуп, баягы Луис Бернат Малинанын жардамчысы болуп иштеп келген. Менин оюмча жакшы тажрыйба топтоп, улуттук курамда азыр баягы өзүнүн топтогон иш аракеттерин эми иш жүзүндө буга Эркинге баягы тоже дебют болот да, башкы машыктыруучу катары Суперлига буга чейин жардамчы болуп Суперлигада иштеп келсе, баягы Эркин Табалдиевдин алдында, азыр жанында. Азыр эми уже өзү толук кандуу ишке киришип, алдагы баягы машыктыруучу катары өзүн толук көргөзөм деп турган кези. Анан ал командага да жакшы ал келип эле чогултуп балдарды трансфер кылды. Жакшы топтогулуктун эки сологой оюнчусу баягы Эржан Бактыбеков келди, баягы Насафтан, Өзбекстандан биринчи айлампа бүтүп. Анан кийин Бектур Ильясов Бектур келди, өзүн жакшы көргөзүп, курамга чакырып, быйыл дебют көргөзүп келди улуттук курамда. Анан ошо жакында эле алар дагы мына Артбас командасы оор оюнда Баткен командасын утуп 6-5 кубокта айтып атабыз, азыр 6-5 эсебинде утуп, ошо кийинки баскычка өттү, жарым финалга. Буларда да жакшы жаш жана тажрыйбалуу десең, баягы Максат Алимов, Акыл баары ал жакта, Анарбек уулу. Ошо жакшы оюнчулар бар. Демек, ооба, дал ушундай ар бир командага кененирээк токтолуп кеттик. Жана мындан ары экинчи айлампа Суперлигада өтө кызыктуу болгон турат. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздер дагы 14 февралдан тарта Суперлиганын экинчи айлампасын көрүп баштаңыздар. Мына дал ушул жүгүртмө чыккан болчу. Анда Ош шаарында Шавкат спорттук комплексинде лидер Ошмун менен Жашмун командалары кез келет. Жана Бишкек шаарында 2 беттеш орун алмакчы. Достук менен Виват командалары Кыргыз футбол биримдигинин спорттук комплексинде. Кант шаарында Артбласт групп командасын кабылдайт. Ошондой эле топтогулук Алай менен 20:00-дө мына Бишкек шаарында өткөрмөкчү. Ошондой эле 2 беттеш 15 февралда өтөт. Турдун борбордук беттеши Нарында болмокчу. Нарын шаарында Газпром спорттук комплексинде саат 18:00-дө Нарын Тойота командасын кабылдайт. Ошондой эле Бишкек шаарында дагы бир беттеш бар. Талас Каракол командасы менен кез келмекчи. Андыктан дал ушинтип дал ушул демалыш күндөрү Суперлиганын экинчи айлампасы башталган турат. Каныбек Өмөр Султанов болду биздин студияда. Сизге келип бергениңизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Ал эми урматтуу көрүүчүлөр, Кыргыз спорттук каналында түз эфирде бул беттештер уланат. Андыктан сиздер биздин каналга катталыңыздар. YouTube баракчасында ошондой эле Акнет берүүсүндө Кыргыз спорттук каналында Суперлига беттештери орун алмакчы.